Hiç kim çıkmasın. Так, бұл жерде біздің Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің қызметкерлері, райондық, шаһардық бөлім жетекшілері турабы. Анан сырткары облысыбыздын аким, президентибиздин ыйгарым укуктуу өкүлү, район, шаһарлардын акимдери. Бұл жерде отырыңыздар, отыра беріңіздер. И транспорт министрлігінің министрі, прокуратура, облыстық прокуратура, начальник УВД қаяқта? Больничныйда жүрчү. Қандай больничныйда? Не болып отыр? Операциясы. Холмай. Так, ну хорошо, отырыңыз. Так, қалған да қайсы органда айтпай қалдым? Как? Облыс сот төрағасы, отырыңыз, рахмат. Так, қалғандар қызметкерлер үшін транспорт министрлігінің қызметкерлері, сіздің қызметкерлеріңіз. Андай болса, урматтуу қызметкерлер, урматтуу мемлекеттік қызметтағылар, бүгін біздің негізгі мәселе урматтуу президентimiz Сандыр Кожоевичтин шол Каракол шаарына барып, негизги маселенин бири бул Чүй, то есть Ысык-Көл облусундагы биздин түштүк көлдүн түштүк тарабында салынып аткан жолдун курулуш маселеси менен таанышуу. Так, ошо менен таанышып, ошонун жүрүп аткан темпин текшерүү, ошол боюнча кемчиликтер болсо, же болбосо жетишкендер болсо ошону белгилөө. Мындан аркы жумуштарды ушул боюнча биз жүргүзөбүз. Азыр биринчиден ушул маселе боюнча министр Дугайлы, андан кийин улантабыз, айта бериңиз. Урматтуу Камчат Кадыршаевич, урматтуу жыйын катышуучулары, балыкчы Бөкөнбаев Каракол автомобиль жолунун балыкчы Барскон 141 километр боюнча реконструкциялоо долбоору 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен башталган. Алгачкы чечимге ылайык 141,64 километр жолдун курулушу 2 атамекендик курулуш компанияларына бөлүнүп берилген. Анын 71 километр бөлүгү Кыргыз жол курулуш компаниясына, 70,6 километр бөлүгү Арекстрой компаниясына берилген. Ошол учурда тиешелүү курулуш келишимдери 4 тилкелүү, туурасы 21,5 метр, 1 километр жолдун баасы 798.000 АКШ доллары өлчөмүндө бекитилип, жалпы узундугу 141,6 километр жолдун курулушунун баасы 9,570,800,000 сомдо түзөт. 2023 жылы май айында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык Кыргыз Республикасынын өзгөчө Өтө тоолуу жер, өтө ыңгайсыз жерлер. Ошого, ну, общий сказать, $750 көтөрүп бердик. А силерге 1200 болуп атпайбы? Түптүз жер. Мына көлдүн жээгин түптүз экендигин, же болбосо көлдүн жээгинде мурда жолдун түптүз жол экендигин ким билбейт? Баары билет. А эмне үчүн 1200 болуп кетти? Эмне үчүн 1200 болуп кетти? 750 эмес, 800 эмес. Ошону Улуттук коопсуздук комитет текшерип чыккыла. Уктуңарбы, бир sıra текшерип, азырынча чара көрбөй эле мага текшерип отчетун бергиле, анан мен кайра карап чыгам. Так, анда биринчи баскыч 0-дон 25 километрге чейин, так, апрель срогунда бүтүрөбүз. Бардыңар отметка кылдыңар, отуруңуз, болду. Сиз менен бүттү, дальше. Отура бериңиздер. Так, экинчи 25-ден 71 километрге чейин. Подрядчик ОСО Кыргыз жол курулуш. Так. Кимдики ал? Кыргыз жол курулуш биздин ишканага таандык. Алдагы сиздики. Ну смотрите, теперь стоимость контракта 4 миллиарда. 4 миллиарда 67 миллионов экен, 4 миллиарда деп коеюнчу, адашып кетпес үчүн. 4 миллиард экен стоимость контракта. 4 миллиардтын 2 миллиард 300'ün алыпсыңар, Турабы? 1 миллиард 163 миллион. 2 миллиард 285 общий финансирование деп атпайбы? Ал жерде биздин алган авансыбыз 1 миллиард 163 плюс биздин аткарган жумушубузду кошкондо ошондой болот.
Мен сага дагы бир жолу айтам. Алган акчаңды айтып атпаймынбы? Да какая разница? Көрдүңбү, саған аванс менен берсе да жаман көрөсүң. Мен сага айтам, алган акчаңар 2 миллиард 300 миллион болуптур. Туурабы? Вот так вот. 2 миллиард 300 миллион акча алыпсыңар. Ошонун выполнение составляет 1 миллиард 600 миллион. А общий выполненный объем 41%. Ушундайбы? Эмне үчүн мында кечигип атасыңар? Ал жерде Камчык Кылышевич, бул жерде мындай маселе болуп калды, если уруксат берсеңиз. Айтыңыз. Мен муну баягы майда бөлбөй общий караган аракет ушул мен өзүм Кыргыз жолу ишканасына кызматка 2023 февраль айында келген болчумун. Ошону келгенде анализ кылганыбызда биз баягы сиз туратынып кылып кеттиңиз. 21-жылы бул курулушка киришип атканда 798 миң доллар 1 километрин салабыз деп келишкен экенбиз. Бирок 2022-жылдан баштап жана геополитический события менен инфляцияны эсептеп чыкканыбызда мен бир эле факторду айтайын. Биздин контракт түзүп аткандагы дистопливанын баасы 46-47 сомду түзсө, Андай эмес, чөтү сен калп айтып атасың. 46-47 сом болгон эмес эч качан. Ал деген 15-жылы болгон. Сен контракт түзүп атканда, литри где-то бир 60 сом тегерегенде болуш керек. 55-60 сом тегерегенде болуш керек. Бул бир. Смотри, макул, сен ушу ГСМге сылас этип атасың. А эмне үчүн башка жакта 750 доллар менен бүтүрүп атат? Эмне үчүн? Алар эмне ГСМди асмандан алып атабы? Эмне үчүн андай болуп атат? Эмнеге ага сылас этесиңер? Өзүңөр жумушту аткарбайсыңар. Качан бүтүшүң керек эле? 30 декабрь 2025. Так, смотри. 5 жыл курушуң керек эле ушул жерде, 46 километрди, туурабы? 5 жыл 46 километр куруп атасың. Мен сага мисал келтирейинби? Мисал келтирейинби? Мына Өзгөн Каракол жолу. Каракулжа. Өзгөн Каракулжа жолу канча километр? 33 километр. Өзгөн Каракол жолу 33 километр. 4 айда бүттү. Мына мен карап отурдум эле. 4 айда бүттү. Быйыл майда башталган. Так, августка бүттү мына. 4 айда. Сен 5 жылдан бери кура албай атасың 46 километр жерди. 5 жыл. Эч кандай сенин сөздөрүң суу кечпейт. Калпты айтып, бардыгын ушу алдап келгенсиңер силер ушинтип. Президентибизди дагы калп айтып алдап келгенсиңер. Бардык жетекчилерди алдап келгенсиңер. Ошон үчүн мына 5 жылдан бери 46 километрдин болгону 40% бүтүрүпсүң. Уят эмеспи? Эгерде баягы салыштырмалуулар болбогондо мен да ишенип кете бермекмин да. Мына эмени Ош Нокат жолун. Нокаттагы Баткен Ош жолун, Баткен Ош жолу. Быйыл канча километр бүттү? 28 километрди быйыл бүтүрдү. 4 айда бүтүрдү. 4 айда 28 километрди бүтүрдү. Мощный трасса болуп иштеп атат азыр. Былтыркы Нокатты канча километрде былтыркысы? Жок, былтыркысы общий 19 километрди. 19 километрди 3 айда бүтүрүштү. Ичинде дагы 2 мосту бар. 50 метрлик, 38 метрлик 2 чоң мост бар. Ошолорду кошуп туруп. Көрдүңбү, мына иштей турган адамдар иштеп атпайбы? Сиз отура бериңиз. Эмне үчүн калп айтасыңар, силер 5 жылда ушу 40% бүтүрүп алып отурасыңар. 5 жыл болуптур. Не кылыш керек буларды мен түшүнбөйм. Эч кандай сөздөрүң суу кечпейт сенин. Бакыт. Сен азыр чырылдатып алып барып эле камап туруп, ошол жерден бул расходтордун баардыгын мойнуңа илип туруп, бир 10-15 жыл берип камаш керек. Уште башкаларга үлгү болуш үчүн. Көрдүң, мына мен өзүм контролдогон жерлердин бардыгы чөткө и өз убагында бүтүп атат. Арзан, сапаттуу, өз убагында бүтүп атат. Мына азыр Гүлчө Ылайтала жолу. Канча километр? 19 километр. 50 километр. 50 километр? 52 километр. Отуруңуздар. Мына мен сага мисал айтайын. Гүлчө Ылайтала жолу. Бу Каракулжада. Алай менен Каракулжаны бириктирген